чыккан жарнакта орус тилинде жазылган, бирок кыргыз тилинде жазылбаган эмес. Бул Кыргыз Республикасынын жарнак мыйзамын бузуусу болуп эсептелет да. Эми бул сындуу Борбор калаадагы жарнактарга чара көрүлөт. Эң алгач ооз 2 гана эскертүү берилсе, андан соң материалдар монополияга каршы мамлекеттик агенттикке өткөрүлүп берилет. Биз келебиз, өткөрүп атабыз. Мындай бир ооз предупреждение беребиз. Анткени биздин азыр убакта эч кандай акыбыз жок. Мисалы келип бир нерсе кыл, же ал деп жөн эле предупреждение беребиз. Бизде мыйзамдуу бузуулар болуп атат силерде, ошолорду ордуна келтирип тура кылыңыздар деп сунуштайбыз да, кыскасы. Башка органга жиберебиз, чтобы иш-чараларды көрсөтүш үчүн. Азыркы убакта ошондой эле. Шаардын эстетикалык көрүнүшүн жана мазмунун бузган көрнөк жарнактарды азыркы учурда Бишкек жарнак муниципалдык ишканасынын кызматкерлери толук түрдө көзөмөлгө алып, тиешелүү эскертүүлөрдү берип иш алып барышууда. Биздин ишкана ушул жылдын июль айынан баштап иштеп келе жатат. Биздин ишкана Бишкек жарнак кыргыз тилинде, орус тилинде Бишкек реклама деп аталган. Бул жарнамалардын мазмунун текшерүү боюнча, ички мазмунун текшерүү боюнча иштеп келебиз эми. Буга чейин монополияга каршы агенттиги иштеп келчү. Бул менен бирок ички мазмунун текшерилчү эмес. Биз азыр эми декабрь айынан баштап шаардык кеңештен өткөндөн кийин биздин укуктуу орган болуп эсептелебиз. Эгерде жарнак илүүчүлөр тараптан кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, адистер аларга өз алдынча жарнактарды алып салууга 2-3 күн мурда эскертүү беришет. Ал эми бул эскертүү эске алынбай көңүл сыртында калса, анда жогоруда аты аталган ишкана күч колдонуп алып салууга укугу бар. Жарнамачылар менен эмес, бул шаар бүт сырткы жарнама илүүнү үчүн баардыгы реестрге катталат. Реестрге катталуунун алдында биз экспертиза жүргүзөбүз лингвистикалык жактан. Анда дагы закондуу түрдө законду бузулбагандыгы боюнча. Анын ичинде спирт ичимдиктерин койбогондугу, тамекилердин жарнамасын чыгарбоосу, зордук зомбулукту чакырбоо боюнча жарнамаларды, ошолор боюнча биз текшерүү жүргүзөбүз. Маалым болгондо 2018 жылдын 9 айында 1764 мыйзамсыз илинген көрнөк жарнактар алынган. Жибек Шаршембиева, Алина Бактыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.